Кто же этот счастливчик, который получит новенькую Toyota Camry 2018 года? Ой-ой-ой, бул туш эмес, чындык. Бир заматта 2018-жылы чыккан жапчаңы Toyota Camry 70 унасына ээ болгон бул айымдын кубанычында чек жок. Жүздөгөн адамдардын арасынан баш пай деп буйрган адам кантип эмоциясын жашырмак? Анда эмесе кеп башынан болсун. Дүйнөлүк брендке айланган Toyota компаниясынын унааларынын жана Lexus үлгүсүндөгү машиналардын сүйүүчүлөрү үчүн Бишкекте кубанычтуу саамалык болду. Тактап айтканда Максим Горький көчөсүндө Toyota Бишкек дилерлик борборунун ачылыш аземи орун алып, 1200 адамдын катышуусунда өттү. Алардын бири Toyota Camry 70 унасына ээ болот. Эми өлкөнүн жашоочулары унаа индустриясындагы эң көрүнүктүү брендтин бири болгон Toyota менен Lexustун жапжаңы унааларын дилерлик борбордон сатып ала алат. Мындан тышкары машинаны оңдоо, текшерүү, бардык талаптарга жооп берген заманбап салондордо кардарларга түзүлгөн ыңгайлуу шарттарда жүргүзүлөт. Такого центра в Кыргызстане у нас больше нет. Кыргыз өлкөсүндө башка мындай борбор жок. 1 гектар аянтка жайгашкан борбордогу имарат 5000 чарчы метр жерди ээлейт. Биздин борбор бардык жаңы заманбап технология менен камсыздалган. Биз кардарларга Toyota'нын гана унааларын эмес, Lexus'тун да бардык үлгүдөгү унааларын сунуштап жатканыбызга кубанычтабыз. Эми биз Toyota жана Lexus унааларын расмий түрдө сатып, оңдоп бардык кызматтарды жогорку деңгээлде көрсөтө алабыз. Представительство 2S, мы теперь можем официально ремонтировать автомобили и продавать запчасти, соответственно, Lexus на официальном уровне. Ну, подобные центры ближайшие есть. Мындай борбор Казакстанда, Орусияда жана башка КМШ өлкөлөрүндө да иштейт. Бирок биздин Бишкек Toyota борбору чет өлкөлүктөрдөн эч кем калышпайт. Жада калса эң ириделген Орусиядагы борбордон да кем эмес. Россия и Казахстан. Ар бир кардардын каалоосуна жараша бардык аксессуарларды, тетиктерди сунуштай алган Toyota Бишкек борборунун ачылыш аземи шаңдуу өттү. Ага Япониянын Кыргыздагы элчиси Ямамура Йосихиро, Япониялык Toyota компаниясынын өкүлү, Казакстандагы Toyota Motor борборунун президенти Кит Симмонс жана Бишкек Toyota борборунун башкы директору Айбек Дуйшаев катышып сөз сүйлөштү. Позвольте поприветствовать вас на нашем мероприятии, посвященному открытию обновленного дилерского центра. Жаңы дилерлик борбордун ачылышына келгендерге Япониянын Кыргызстандагы элчиси, Казакстандагы Toyota Motors'тун президенти жана анын командасына колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Биздин дилерлик борбор 2012-жылы ачылган. Борборду өнүктүрүү үчүн көп убакыт, тынымсыз эмгек, күч аракет жумшалды. Бүгүн унаа сүйүүчүлөрдүн кубанычтарын көрүп, аракеттерибиз текке кетпегенин түшүндүк. Мы прошли долгий путь, было приложено много усилий, идей и времени для развития нашего центра. Биздин дилердик келишимге кол коюу учуруна күбө болобуз. Бул келишим биздин дилерге Toyota брендиндеги автоунааларды, тетиктерди жана аксессуарларды сатуу боюнча Toyota Motor Казакстандын расмий өнөктөшү болуу укугун берет. Ошондой эле дилер расмий түрдө жогорку деңгээлдеги кызматтарды көрсөтүү укугун алат. Аны менен биргеликте бул келишим Бишкек Toyota борбору Бишкек шаарындагы эксклюзивдүү жана жападан жалгыз ыйгарым укуктуу дилер экендигинин жана дүйнөлүк Toyota брендинин деңгээлинде кызматтарды көрсөтө тургандыгынын кепили болуп эсептелет. Мындан тышкары Toyota Motor Казакстан бул борборго Lexus тейлөө борборунун ыйгарым укуктуу өкүлү наамындагы берет. Бул макам борбордун Lexus брендиндеги авто унаа ээлерине расмий тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө укук берет. Күнүнө 100гө жакын унаа ээлерине кызмат көрсөтө ала турган бул борбордо 100дөй жумушчу иштейт. Алар Lexus жана Toyota унаалары боюнча кызматтарды көрсөтүү үчүн атайын тиешелүү окуулардан өтүшкөн. Эми кардарлар Toyota жана Lexustун бардык үлгүдөгү унааларын компаниянын Бишкектеги расмий дилерлик борборунан 3 жылдык кепилдиги менен алса болот. Большая радость для Кыргызстана, что открылся Toyota центр. Как вам сказать? Чтобы люди ездили на Toyotах, что выигрывали. Всем удачи.
барып, ошол Lexus маркасынын сүйүүчүсү болом. Неге эле сапаттуу жагынан, анан көп бузулбаган жагынан Toyota алдын бербейт. Анан мен дагы Кудай буйруп, ооба, анан ушул жаңы Camry'ни утуп алсам, анан сүйүнчүлөйм сиздерге. Борбордун ачылышынын урматына уюштурулган кече концерттик номерлер, кызыктуу оюндар менен коштолуп келген коноктордун көңүлүн көтөрдү. Оюндардын ар бир катышуучусуна Toyota брендинен белектер берилип жатты. Ал эми булуна Toyota Camry 70 Кыргыз өлкөсүндө мындай үлгүдөгү жалгыз унаа өз ээсин күтүп жаткан кези. Ошентип Toyota'нын сүйүүчүлөрү күткөн утуш оюндары башталды. Анда негизги 3 байге коюлган. Адегенде айлампадагы айланган билеттердин бирин алып, буга чейин убадаланган iPhone 10 үлгүсүндөгү смартфонду жолдуу жеңүүчүгө узатышты. Кийинки белек Orro брендинен кымбат баалуу, тактап айтканда $3000 саат болду. Андан кийинки айлампа унаа кимге буйрганын аныктамак. Ушул тапта мында келген ар бир катышуучу өзүнүн Toyota Camry 70ти айдап бара жатканын элестетип, ага ээ болууну тилеп жаткан эле. Айлампадан билетти тандап алуу үчүн Кит Симмонс чакырылды. Достается номеру 566! Поехали! Новая Toyota Camry! Классно! Покажите номер. Когда сюда шла, я вот на самом деле вот в душе подумала, сегодня должна быть машина моя, да? И вы знаете, когда прозвучало вот это, я не поверила, я знала свой номер наизусть, да? Я не поверила, я посмотрела на мужа, посмотрела, и на самом деле это вот такие чувства, которые, наверное, не передать. Я выиграла первый раз такой приз большой, у меня никогда не было такого приза, и вообще я, честно говоря, никогда не играла в лотереи. Классно, супер.